жаш балага сүт эмиздирүү. Бул сүт дагы адамдын бир жүзү, эненин бир жүзү. Ошол сүттү зарылчылыкта жаш бала сүттөн башка эчтеке жебейт, эчтеке ичпейт. Шариятыбыз зарылчылыкта буну эмне уруксат берген буга? Кур'ан-ы Керимде Алла Таала өзү уруксат берген. Ошон үчүн адам затынын өзүнөн чыккан ошол эмнени сүттү баласына эмдирсе болот. Бул дагы зарылчылык үчүн. Ошон үчүн зарылчылык 2 жыл. Баланы 2 жылга чейин гана эне эмизет. Же болсо башка бир аялды алган болсо эмизи берди. Эмизи бергенге 2 жылга гана мөөнөткө эмизи берет. Андан кийин зарылчылык жок болгондон кийин эмизгенге болбойт. Себеби зарылчылык 2 жыл менен түгөдү. Жаш бала андан кийин тамак жеп калат, башка нерсе менен алек болот. Ошон үчүн шарият айтат, ага жегенге болбойт дейт. Эмизген башканы харам дейт. Түшүнүктүбү? Биринчиси экен ризаат. Жаш баланы эмизүү. Бул зарылчылык болгон үчүн инсандын жүзү болгон сүттү шарият уруксат берген. Ошону жаш бала башка тамак жей албайт, анын азыгы ошол, ошо тамак менен азыктансын деп шарият уруксат берген. Ал дагы баягы көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде гана. Андан кийин ага дагы эмизгенге, аны колдонгонго болбойт.